Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, айдоочулук көлүк боюнча аябай көп суроолор келип атат. Ошону сиздерге толук маалымат берип, жооп берип коеюн деп чечтим. Кечээ күнү Facebook баракчага жарыялагам. 15 январдан эртеңден тартып 15 февралга чейин эски үлгүдөгү мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр бекер алмаштырылат. Анан көпчүлүктө суроо берилип атат да, көп жерлерде поликлиникаларда очередке туруп справка 83-тү алуу боюнча. Бүгүнкү күндө колуңарда ошол эски айдоочулук көлүк бар. Справканы албай эле ошол эски айдоочулук көлүктү алып барсаңар, бекер алмаштырып берет. Ошон үчүн мен сиздерге туура маалымат берип коеюн. Колуңарда бүгүнкү күндө эски айдоочулук болгондон кийин ал жерге 83 справка, медсправка кереги жок. Бүгүнкү күндө поликлиникаларга барып, ошол жерден очеред создавать этип, анын алыштын кереги жок. Жаңы алып аткан, жаңы окуп бүтүп, айдоочулук көлүктөрдү алып аткандарга ал керек, алдан өтүш керек. Эмне үчүн дегенде, жараныбыз ар бир алган ошол окууну бүтүп, экзамендерге кирип, айдоочулук көлүк алып атканда, ошол жараныбыздын наркология жагынан, андан сырткары ден соолугу тууралуу бардык ошол этаптан өтүш керек. Эмне үчүн дегенде, автомобилди айдаганда дагы мындай ден соолугу жакшы жарандарыбыз ошол автомобилдерди айдаганга укуктуу болот. Экинчиси, биз билесиздер, биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык 2026 жылы бардык автошколалар бардыгы мамлекеттин карамагында болот. Бүгүнкү күндө биз буюрса биринчи күнү бүгүнкү күндө бардык окуу пландары бекитилди. Министерство образования тараптан стандарттар бекитилди. Айткандай эле буюрса заявкалар кийинки жумадан кабыл алынып баштайт. Айдоочулук көлүктү алабыз дегендер түндүк аркылуу эле заявка киресиздер. Ошол жерге өзүңөрдүн аты жөнүңөр менен заявканы таштайсыңар. Андан кийин автоматтык түрдө сиздерге уведомление келет. Мына ушул автошколага барып туруп, мына окуйсуңар, ушу күндөн башталып туруп окуйсуңар деп. Ошонун негизинде сиздер мына толук кандуу бүгүнкү күндө жаңы положениянын негизинде окууңарды улантып, толук кандуу айдоочулук көлүктү алганга чейинки теориялык сабактарды бардыгын өтүп, уже түшүнүп, андан кийин уже буюрса экзамендерге келесиздер. Биз ушул айда сиздерге дагы айдоочулук көлүктү ала турган жарандарыбызга биз айткандай эле, биз экзаменатора, то есть бүгүнкү күндө искусственный интеллект өзү кабыл алып баштайт. Мурун 750-ге жакын суроолор бар эле, азыр билесиздер 2000-ге жакын суроолор болду. Ал жерде окуп үйрөнгөндөн кийин мен ойлойм, ушул жарандарыбызга жеңил эле болот, тапшырганы тапшырып, андан кийин уже айдоочулук көлүктөрдү алсаңыздар болот. Дагы бир жолу айта кетейин, урматтуу кыргызстандыктар, эски үлгүдөгү бессрочный айдоочулук көлүктөрдү алмаштырганда эртеңден баштап 15 январдан 15 февралга чейин бекер болот. Справка, медицинский справка 083 талап кылынбайт. Аларды алыштын кереги жок. Албай эле ошол унаанын барсаңыздар, кайсыл филиалында, ошол жерден сиздерге бекер алмаштырып берет. Бирок 083, дагы бир жолу кайталап кетейин, медицинский справка талап кылынбайт. Суроолор келип атат. Түндүктө айдоочулук көлүктү алмаштыруу үчүн 083 справка талап кылынат экен. Система ошондой. Туура, бүгүнкү күндө түндүктө ошол айдоочулук көлүктү алмаштыруу үчүн 083 справкасы талап кылынат. Азыр тапшырма берилди. Ошол жерде эски, дагы бир жолу кайталап кетейин, мөөнөтсүз берилген айдоочулук көлүктөрдү алмаштыруу үчүн
ошол 083 справкасы талап кылынбайт. Азыр эртеңден баштап түндүккө кирсеңиздер, мына ошол справкасы жок болот. Сиздер акырын барып, ошол справкасы жок эле ошол мөөнөтсүз водительский удостоверенияларды алмаштырып кетсеңер болот. Бир эле нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Бул жерде мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр бүгүнкү күндө биздин кошуна мамлекеттерге машина менен барсаңыздар, башка жакка машина айдап барсаңыздар, ал уже бүгүнкү күндө башка жерде котироваться этпейт, өтпөйт. Азыр биздин жаңы айдоочулук көлүк бардык мамлекеттерде, ошол эле Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда, башка жерлерде легализациядан өттү. Ошон үчүн ушул праваны бүгүнкү күндө действительно деп алар тааныды. 60 жаштан өткөндө да жаңы көлүк алабызбы дейт. 60 жаштан өткөндө сизде эски, дагы эле кайталап кетейин, ошол эски мөөнөтсүз айдоочулук көлүгүңүз болсо, аны дагы келип, мамлекет мүмкүнчүлүк берип атат. Мамлекет мүмкүнчүлүк бергенден кийин келип бекер алмаштырып койсоңуз жакшыраак болот. Бул жерде бийик боюнча да суроо бар. Урматтуу Facebook көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар, мен дагы бир жолу ошол кайталап кетейин. Келаткан жумадан биринчи күндөн баштап ошол жаңы биздин жарандарыбыз айдоочулук көлүгү окуу боюнча, тапшыруу боюнча толук кандуу түндүк аркылуу заявкаларды бере берсеңиздер болот. Ал жерде сиздин заявкаларыңыз алынгандан кийин кайсыл автошколага барып окуйсуздар, ошол жерде сиздерге бардыгын так даана маалымат берилет. Андан кийин силер окууну башташаңыздар, мөөнөтү көрсөтүлөт, ошол жерде окуп баштасаңыздар болот. Бул мен ойлойм, бардыгыбыз туура түшүнөбүз. Бул бүгүнкү күндө билимди, ошол билим менен гана туура ар бир окуп алган айдоочулук көлүгүбүз эртеңки күнү биз дагы мына башка кошуна мамлекеттердегидей, Европа мамлекеттеринде машинабызды айдап жүргөндө коопсуздук дагы сакталат. Бардык биздин ошол жарандарыбыз айдап баратканда ошол башкаларга тоскоолдук болбой. Бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстан кырсыктарда биринчи орунга чыкты. Адамдардын өлүмү көбөйүп атат. Жаш балдарыбыз бүгүнкү күндө автомобилдерди айдап канча кырсыкка учурап атат. Мына ушунун негизинде мына бүгүнкү күндө мына ушундай чечимге келдик. Буюрса мындан ары бир дагы жаран коррупциялык схема менен же бир автошколаларда акча берип, акча менен гана бүтүрүп алам, акча менен гана айдоочулук көлүк алам деген мындай нерсени унуталы. Мындан ары бардыгы мыйзам чегинде билим менен окуп, бардык нерсени толугу менен ошол окуусун бүтүрүп, анан мына ошол айдоочулук көлүктү аласыздар. Экинчи дагы бир суроо бар экен. Айдоочулук көлүгүнөн ажыратылган жарандар тууралуу маалымат бере кетсеңиз, алар кандай жол менен кайра ала алышат дейт. Бир жолу айдоочулук көлүгүнөн ажыратылган адамдар. Айдоочулук көлүгүнөн ажыратылган жарандарыбыз бул соттун чечими менен гана. Мен ойлойм, бул суроону ошол күчтүү юристтерге кайрылса, ошол юристтер бул суроого жооп берет. Бирок мен учурдан дагы пайдаланып сиздерге айтып кетейин, урматтуу кыргызстандыктар, машина айдардан астын ойлонуп рулга отуруш керек. Бүгүнкү күндө акыркы учурда аябай көп мас абалында мынакей автомобиль айдап көп кырсыктарга учурап, биздин ушул жаш жарандарыбыздын өмүрү кетип атат. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги дагы мыйзам долбоорун киргизип жатат. Мына ушул мас абалында айдаган айдоочуларга дагы өтө катуу чараларды көрүү боюнча мен ойлойм, ушул жакынкы күндөрү ошол мыйзам кабыл алынса, мындан кийин ушул ичкилик ичип алган жарандарыбыз айдаган түшүп калса, ошол ичип алган жарандарыбызды 4 жылдан 6 жылга чейин ошол кесиш керек да. Ошондо гана ичимдикти ичкенден кийин кайсыл
мүмкүнчүлүк менен кандай автомобилди айдаган укугу бар. Эртеңки күнү астында бир кырсык болот. Ичкенден кийин ошол мас абалында өзүңүздөр соц сеттерден дагы көрүп атасыздар. Канча деген бүгүнкү күндөгү ошол айдоочулар ички иштер министрлиги тарабынан кармалып, канча деген жарандарыбыз мына ошол көп жарандарыбыз кырсыкка учурап, анын арасында өлүм менен дагы коштолгондор бар. Автомектепте Б категориясында окугандар канча ай окушат дейт. Анан 14 ай кимдер окушат деген суроо. Бүгүнкү күндө Б категориясын Б С категориясы бүгүнкү күндө основном автошколаларда окугандар көп. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Б категориясы ошол 10 ай. 10 айдын тегерегинде баардык ошол экзамендер менен окууларын бүтүрүп, анан ошол жакшы тапшырган болсо, анда толугу менен билим менен гана мындан ары айдоочулук көйлүктөр берилет. Эч кандай канча деген жарандарыбыз ошол эле мурунку иштеп жүргөн автошколалардын жетекчилерине да кайрылып кетейин. Урматтуу ошол автошкол 30 жыл аралыгында сиздер иштеп келдиңиздер. Бир гана өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн. Ошол мындан ары мамлекет биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык баардык автошколалар мамлекет өзү окутат. Мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, ошол мамлекет окутуп, бир 4 жыл, 5 жылдан кийин Кудайым буйрса, бизде дагы, мен ойлойм, ошол кырсыктар азайып, баардыгыбыз да культураны дагы окуп, теорияны дагы окуп, практиканы дагы өтүп, бизде азыр баардык шарттары менен автодромдор, ошол унаанын зданиялары жаңы курулуп жатат. Кудайым буйрса, мына жакынкы күндөрү бүтөт. Ошол Европада өзүңүздөр көргөндөй эле кандай окуп, кандай билим алып, андан кийин практиканы кандай өтүп аткан болсо, мына бизде да ошол практика өтөт. Эч кандай жарандарыбызга кыйынчылык жок. Болгону ошол окуп, анан айдоочулук көйлүктү алабыз. Калгандар ушу гид боюнча суроолор түшөт да. Праванын баасы кандай болот, толук маалымат бере кетсеңиз дейт. Мен сиздерге айтып коеюн, ошол баалар боюнча. Бүгүнкү күндө эч кимге жашыруун эмес. Канча ошол автошколаларда окуганда берип, андан кийин практикага машинаны айдап чыкканыңарда ал жерде расход кыласыздар. Андан кийин келип туруп праваны аласыздар. Андан кийин экзамен тапшырып атканда бересиздер. Бүгүнкү күндө мамлекет ушундай шартты түзүп берет. Мына 1 жылда биз чоң окуу жайга мектепти бүткөндөн кийин тапшырганда дагы контракт настабалып. Бүгүнкү күндө унаа менен дагы ар бир жараныбыз контракттын негизинде түзүлөт. Эч кандай 100 миң, эч кандай 110 миң деген сумма бул жерде жок. Бүгүнкү күндө мына ошол бүгүнкү күндө экономический расчеттор чыкты. Мына ошол мен ойлойм биринчи күнү унаадан сиздерге баардыгын озвучать этет. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Анча-мынча мына жазып, туура эмес маалымат бергендерди сиздерге суранып кетет элем. Туура биринчи маалыматтарды так билип, анан кийин жазыңыздар. Эч кандай 100 миң же 110 миң деген ол жерде цифра жок. Азыр дагы бир кайталап койсоңуз, ошол 083 табып салсак болобу дейт. Алмаштырмага деп берип атат. Жаңы кошулуп бизге. Мен азыр эле 2 жолу кайталап кеттим. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Мөөнөтсүз берилген эски мурунку сары права айдоочулук көйлүк деп коелу. Эртең 15 январдан бекер алмаштырылат. 15 февралга чейин. Ошол алмаштырып атканыңарда 083 медицинский справка требовать этилбейт, кереги жок. 083 медицинский справканы албай эле коюңуздар. Аны талап кылбайт. Ансыз деле барсаңыздар, унаанын кайсы филиалы болбосун сиздерге алмаштырып берет. Болдубу дейм. Жыйынтыктап койсок болот.
урматтуу Facebook колдонуучулар, мына бардык маалыматтарды биз так бердик. Мен ойлойм, Кудайым буйруса, мына ошол бардыгыбыз мыйзам чегинде, бардыгыбыз ошол биздин жарандарыбызга баардык камкордук көрүлүп, биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык мына бардыгы бүгүнкү күндө өзүнө унаачу. Биз бир гана ошол мына коррупциялык жолдордон арылып, ар бир жараныбыз айдоочулук көйлүктү алганда билим менен окуп, ар бир түшүнүп, андан кийин практиканы өтүп, андан кийин айдоочулук көйлүк алсак, эртең дагы келечегибизге жакшы болот. Окуу боюнча дагы суроолоруңуздар болсо, анда мына мен биринчи заместителим бериңиздер. Азыркы айтып кеткендей эле, биринчи күндөн баштап ошол программалардын баардыгы толук кандуу сиздерге көрсөтүлөт. Андан кийин заявкаларды берип баштасаңыздар болот. Түндүк аркылуу эле заявка бересиздер. Андан кийин силерди кайсыл шаардагы автошколаларда окутуу боюнча бөлүп бөлөт. Мына ошол шаардын ичинде окут. Региондордо болсо, бүгүнкү күндө ошол региондордо эле кадимкидей эле ошол единственный болгону мамлекеттики болуп калды. Мамлекет өзү мына ошол окутуулардын баардыгын жүргүзөт.